Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatly musulman bir tuğanım, İbn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'alaның kitabını sabağız to'liqlamoqchimiz. Andan keyingi dagı or bo'lgan bir illetlerden xavful faqr da olib keladi. Gedelikten korku. Bu gedelikten korku insandın ырыскысына байланган маселе. Жана ошондой эле дагы бул жүрөк амалдарынын бири болуп эсептелинет. Эгерде инсан ырыскысынан коркуп, Аллах жолуна өз малы, зекет өлчөмүнө жеткен болсо, ошол нерседен коркуп зекетин бербей жаткан болсо, же болбосо ошол байлыгына алданып, Аллах Таалага ибадат кылуудан алыстап жаткан болсо, же дагы башка бир жакшы иштерди кылуудан ушул кедейликтен коркуу сезимдери тосуп жаткан болсо, мына ошол шариятыбызда чегеленет. Жана ошондой эле дагы инсан кедей боло турган болсо, мына ушул кедейликтен коркуп, кедейликтен чыгуу жолун Аллах Таала арам кылган тараптан издей турган болсо, бир жерден уурулук кылуу, же бирөөнү тоноп алуу, же процентке акча алуу, же болбосо дагы башка бир ушундай бир арам кесиптерден издене турган болсо, бул дагы не шариятыбызда жемеленген. Бул кедейликтен коркуу инсанды Аллах Таалага шүгүр кылуудан тосуп аткан болсо, же кедейдин ошол кедейлигине сабыр кылып, дагы ибадатын толуктап кетүүдөн, же Аллах Таала адал кылган жолдон туура жүрүүдөн тосуп кое турган болсо, мына ушул шариятыбызда жемеленген коркуу не эсептелинет. Эми бул ырыскы маселесине келе турган болсок, ырыскы Аллах Тааланын колунда. Аллах Таала өзүнүн данышмандуулугу менен каалаганын бай кылып, каалаганын кедей кылып коет. Албетте бул кедейлик дагы, байлык дагы Аллах Тааланын берген сыноосу. Аллах Таала ар бир жандын ырыскысын өз милдетине алган. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала инсандын ырыскысын ар кимге өзүнүн абалына тиеше, абалына жараша бөлүп берет. Эгерде Аллах Таала бир инсанга көбүрөөк байлык берип кое турган болсо, Аллах Таала ушул инсандын байлыкты көтөрө албашын билип, ушул байлыкка шүгүрсүздүк кылып, Аллах Тааланы ибадат кылуудан тосуп коюшун билип, Аллах Таала керек инсандарды кедей кылып. Аллах Таала бул байлыкты инсаниятка сыноо үчүн берет. Кимге байлык берилсе, ким ошол байлыгына шүгүр кылат. Кимге кедейлик берилсе, ошол кедейлигине сабыр кылат деп Аллах Таала экөөнүн тесин сыноо иретине берет. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө мындай дейт: "Валанабулукум бишшарри вал хайри фитнатан ва илайна туржаун." Биз силерди жамандык менен да, жакшылык менен да сынайбыз. Кийин аягында бизге силер кайтып келесиңер дейт. Аллах Таала байлык берип дагы, кедейлик берип дагы сынайт. Эгер байлык бере турган болсо, инсан ошол байлыгына сабырдуу шүгүр кылыш керек. Ал эми кедейлик бере турган болсо, инсан ошол кедейлигине сабыр кылыш керек. Албетте байлык дагы Аллах Таала берген эң чоң неамат. Инсан ушул байлыгын Аллах жолунда сарптап калыш керек. Зекетин чыгарып, же болбосо дагы бир жакшы иштерди кылып, мына ошентип шүгүр кылуучу байлардын катарына кошулуп калыш керек. Аллах Таала байлык бергендерди көп жерде мактап өткөн Аллах Таала. Аллах Таала Кур'ан-ы Карим өз сөзүндө кимде кимге байлык берилген болсо, ошол байлыгынан Аллах жолуна бере турган болсо, жана таквачылык кыла турган болсо, байлыгын арам жолдон тапкандан, же арам жолго иштеткенден сактана турган болсо, Аллах Таала түшүргөн шариятты тасыкпай турган болсо, ислам динине ээрчий турган болсо, биз ага бейишке баруучу жолду жеңилдетип коебуз дейт Аллах Таала. Ал эми кимде кимге Аллах Таала байлык берген болсо, ошол байлыгы менен Аллах жолуна садака кылуудан, зекетин чыгаруудан, жакшы иштерди кылуудан сараңдык кылып, кедейликтен коркуп,
ушундай жакшы жолдордон кача турган болсо, Аллах Тааланын шариатын ээрчибей турган болсо, жана Аллах Таала түшүргөн шариятты жалган ашыра турган болсо, биз ага дейт, тозокко баруучу жолду дагы биз ордотуп коебуз дейт. Жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде бул байлыкты мактап мындай дейт: эки адамга гана суктанууга болот. Биринчиси, Аллах Таала байлык берген, ал байлыгын күнү түнү Аллах жолуна коротот дейт. Аллах жолуна иштетет. Кедейлерге, жесирлерге, жакырларга, муктаждарга жардам берет. Жана ошол байлыгы менен кандай бир жакшы ибадаттар боло турган болсо, мына ошолорду аткарат. Ажылыкка барат, умра кылат, оразадарлардын оозун ачтырат, толуп илимдерге жардам берет, жана башка ушундай иштерди кылат дейт. Мына ушул адамга суктанса болот. Экинчиси, Аллах Таала бир адамга илим бергендей, мына ошо илимин Аллах жолунда таратат дейт. Ушул эки адамга суктанса болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай шүгүр кылуучу байларды мактап өткөн. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул байлык бизге сыноо үчүн берилет экен. Эртең кыямат күнүндө Аллах Таала берген ар бир байлыктын, ар бир мал жандын эсеп кысабын беребиз. Канчалык деңгээлде шүгүр кылдык, канчалык деңгээлде шүгүр кыла албадык. Мунун баары эсеп кысабы кедейлерге караганда байлардын эсеп кысабы оорураак болот. Ал эми ошол байлыгыбызга биз көбүрөөк шүгүр кыла турган болсок, көбүрөөк жакшы иштерди кыла турган болсок, бул Аллах Тааланын берген фазилети. Эртең кыяматта Аллах Таала буларды жүзүн жарык кылып, бейишке биринчи кирүүчүлөрдүн катарында киргизет. Эми экинчи бул кедейлик. Кедейлик дагы Аллах Таала берген бул бир суноо. Инсанга кедейлик келе турган болсо, инсан мындан коркпош керек. Же болбосо кедейликке чөгүп, ибадатты таштап жибербеш керек. Же ошол жазылган тагдырына наразы болбош керек. Жана ошондой эле ошо кедейликти өзүнөн кетириш үчүн ар кандай арам жолдорго барбаш керек. Эгерде инсан ушул кедейликтен коркуп, сабыр кылбай турган болсо, Аллахтын тагдырына ыраазы болбой турган болсо, жана ошону кедейликти жоюу үчүн ар кандай бир урулукка, паракорлукка, кумар оюндарга, жана дагы башка шариатка туура келбеген жолдор менен издей турган болсо, бул дагы шариятыбызда кайтарылган эсептелинет. Мына ушул кедейликтен коркуу оор күнөө болуп калат. Албетте инсан кедей болгон менен мына ушул нерсеге ыраазы болуп отуруп калбаш керек. Өзүнүн адал кесиптен эмгектенип аракет кылыш керек. Бул нерсеге Аллах Таала бизди буйруган, жана ушул нерсеге бизди шарият кызыктырат. Мына ушул нерсеге бизди үндөйт. Аллах Таала Кур'ан Каримде бул тууралуу мындай дейт: "Уаллази жа'ала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризqi ва илейхи нушур." Аллах Таала силер үчүн жерди моюн сундуруп койду. Силер жердин ар тарабын кыдырып, өз ырыскыңарды издегиле дейт. Бирок аягында барган Аллах Таала кайтысыңар деп, Аллах Таала инсандын өз ырыскысын издөөгө буйруйт. Жана ошондой эле инсан Аллах Таалага тоокел кылуусу. Рызык тапкан кезде Аллах Таалага тоокел кылуусу. Тоокел кылуу деген бул Аллах Таалага эле таянып отуруп калыштык эмес. Ошол айла амалын кылыштык, жолун издештик, эмгектенип аракет кылуусу. Өзүнүн жашоосун дагы сапатын жашыртууга себептерин издөөсү, ошол нерсени аткарууга аракет кылыш керек. Ошол менен биргеликте эле Аллах Таала ошо жазып койгон кедейликке сабыр кылуусу. Мен кедеймин деп эле чөгүп кетпештиги керек. Анткени бул кедейлик бир эле мал дүйнөгө байланбайт. Пайгамбар айткандай, чыныгы байлык бул жүрөктөгү байлык дейт. Руханий байлык дейт. Жүрөгүңүздө Аллах Таалага болгон ыйман, ибадатыңыз болгон болсо, бул эң чоң байлык. Жүрөгүңүз ошол Куран менен тынчтанып аткан болсо, зикир менен тынчтанып аткан болсо, мына ошол эң чоң байлык болуп эсептелинет. Ал эми бул мал дүйнө, сырткы байлык, сырткы кедейлик бул Аллах Таала тараптан берилген
жөн эле сыноо. Бул байлык дагы, кедейлик дагы бир Аллах Таала ошол пендени жакшы көрөт же жаман көрөт дегенге далаат кылбайт. Бизге жашоо кандай сыноо берилгендей эле, мал дүйнө да бизге мына ушундай сыноо үчүн эле берилет. Ким шүгүр кылат, ким кедей болтура болсо сабыр кылат, мына ошол үчүн гана берилет. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, момундун иши аябай таң калыштуу деген. Эгер дагы байлык бериле турган болсо, жашоосу бир чыргалга айлана турган болсо, бул нерсеге шүгүр кылып жашайт деген. Бул ан үчүн пайдалуу, өтө жакшы деген. Ал эми ага бир кыйынчылык келе турган болсо, кедей болуп кала турган болсо, буга ал сабыр кылып жашай берет. Бул ан үчүн дагы пайдалуу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай бир момундун ишин таң калыштуу деп айткан. Демек, урматтуу мусулман тууганым, инсан кедейликтен коркпош керек экен. Бай болгон болсо дагы, кедей болгон болсо дагы Аллах Тааланын ибадаттан чыкпаш керек. Мына ошондо гана инсан бул нерсеге жемеленбейт. Ал эми инсан бай болуп туруп эле кедейликтен корко турган болсо, дагы дүйнөгө ач көз болуп, ошол байлыгын көбөйтүү жолун бир арам жолдон издей турган болсо, Аллах Таала берген байлыктарды Аллах жолуна сарптабай турган болсо, ошол байлыкка шүгүр кылып жашабай турган болсо, ошол байлыкка канаат кылып жашабай турган болсо, анда бул кедейликтен коркуу, бул жемелеген болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде шайтан силерди кедейлик менен коркутат деген. Бул шайтандын сыфаты. Шайтан ушул кедейликтен коркутуп, инсандарды жакшы иштерди кылуудан тосот. Мына ошентип инсан бул шайтандын бир капканына, шайтандын тузагына түшүп калбаш керек. Жана ошондой эле дагы кедейлик дагы мына ушундай. Инсан ошол нерсеге сабыр кылып жашай турган болсо, Аллах Таала анын акыреттеги жашоосун абад кылат. Мен кедеймин деп туруп эле инсан ибадат таштап салбаш керек. Өзүнөн кедейлди кетиришим керек деп туруп эле биринчи үй салып алайын, машина алайын, анан намаз окуйм, анан жакшы иштерди кылам деп инсан жакшы иштерди, намазды, ибадаттарды кечиктербеш керек. Ошол кедейлиги себептүү. Кедейлиги себептүү инсан бул жашоодон үмүт үз койбош керек. Баардык нерсесин таштап, өзү менен өзү болуп кетпеш керек. Эгер ушундай боло турган болсо, бул шариятыбызда оор күнөөлөрдүн катарында болуп калат экен. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан алынуучу кыскача пайда: Аллах Таала адал кылып койгон жолдон ырыскын издеш керек экен, Аллах Таалага тобокел кылыш керек экен. Жана ошондой эле Аллах Таала кимге кандай бир неамат бере турган болсо, мына ошол нерсеге шүгүр кылыш керек экен. Аллах Таала Кур'ан Каримде эгер силер Аллах Таала берген неаматка шүгүр кыла турган болсоңор, Аллах Таала силерге неаматтарын дагы көбөйтүп берет деген. Жана ошондой эле дагы, урматтуу мусулман тууганым, бул кедейликтен коркуу, бул шайтандын тузагы экен. Бай болуу, кедей болуу, эгерде кедейликтен коркуп, бир жакшы иш кылуудан тоосун калып аткан болсо байларыбыз, ал эми кедейликтен коркуп, кедейлерибиз ушундай арам жолго барып аткан болсо, анда бул шариятыбызда оор күнөө болуп калат экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.